Muratbek Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрында өтө турган Көчмөн 2025 фестивалинин салтанаттуу ачылыш аземи болду. Иш-чаранын ачылуу аземинде белгилүү режиссер эл аралык сыйлыктардын ээси Актан Арым Кубаттын кара, кызыл, сары көркөм тасмасы көрсөтүлдү. Көчмөн 2025 фестивали Борбордук Азия университети тарабынан 4 жылдан бери уюштурулат. Бул жолу 4 өлкөдөн 33 жаш режиссер катышты. Фестивалдын талаптарына ылайык интернет желесине чыкпаган кыска тасмалар болуусу керек. Бул ушул Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жаш киночулардын башын бириктирип, алардын мындай көп нерсе баягы жаңы жаш киночулардын кинолорун алып, ошолорду бир платформа түзүп берүүнү максат кылып жатабыз. Анан быйылкы жылда Көчмөн 25-те бизге Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан ушул 4 мамлекеттен негизинен катышып жатат. Жалпысынан 33 тасманы тандап алганбыз. Ушул 33 тасма ушу Нарын элинин тургундарына тартууланат. Фестивалга ар кыл тематикадагы кинолор тандалат. Көбүнчө режиссерлор жаш болгондуктан алардын аракетине көбүрөөк баа берилет. So today we had a wonderful event, opening ceremony. Мен быйыл 2025 жылы эл аралык фестивалга катыштым. Мурунку жылы документалдык фильм деген курс боюнча однокурсниктер менен бир фильм тартканмын. Роза эже деген фильм. Группада мен болчум, дагы бир однокурснигим Эрик деген болчу. Буюрса ушул фильм эл аралык деңгээлге чыкты. Студенттик тасма деген категориясында. Opportunity for locals. Мурунку жылы фильм өзүм тартканмын. Диас деген фильм болчу, документалдык. Анан мен негизи бул фестивалга катышып көбүрөөк опыт алдым деген ишеничтемин. Анткени дегенде чет мамлекеттерден аябай жакшы деңгээлде болгон режиссерлор келишти. Алар менен өзүбүз сүйлөштүк, тааныштык. Алар өздөрүнүн опыты боюнча биз менен бөлүштү. Анан алардын тажрыйбасын угуп, бизге дагы аябай сонун опыт болуп атат негизи. Анан кийин биздин университетте деле кино таануу деген курстар аябай көп өтүлөт. Ошолорду теория катары өтүп, бүгүн буюрса уже практика жүзүндө адамдар менен таанышып, байланышып, жакшы болду деген ойдомун. Режиссерлордун эмгектери калыстар тобунун сынынан өтөт. 4 өлкөдөн келген калыстар тыкыр карап, мыктыларына өз бааларын берет. Тасмалар даректүү тасма, студенттик тасма жана көркөм тасма номинацияларында тандалат. Бул фестивалдын өзгөчөлүгү бул эми тоолуу аймакта өзгөчө нарында өтүп турганы менимче бул жакшы нерсе болуш керек. Анткени болбой эле баягы маданий иш-чаралар канчалык нарында болот, болбойт экенин көп билбейт экенмин. Бирок менимче кинонун фестивалы бияктан өтүп турганы өтө жакшы болуш керек. Анан негизи эле бул маданий иш-чаралар өтүп турганы менимче жакшы болуш керек деп ойлойм. Мындан мурун биздин ошол чогуу иштеген режиссерлорубуз келип жюриге катышып өздөрүнүн киносун көрсөтүп атышат. Анан кийин бул эми өзүмдүн жаңы чыккан киномду азыр ачылышында көрсөтүп атат. Мен дагы ошо бияка келип көрсөтүп кетсемби деген ойлор бар болчу да. Фестивалга катышкан кинолордун жыйынтыгы 20 сентябрда Muratbek Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрында саат 17:00 чыгат. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.